Саламатсыздарбы? Мен тынбай эле запор боло берем деп жазыптыр бир келин экен. Особенно запор бул боюнда ооруларга же болбосо жаңы төрөгөндөргө тиешелүү да. Жаңы төрөгөндөр дагы бала эмизип өтө көп запор болушат. Эми запор бул биздин образ жизньден көз каранды да. Мисалы, биз канча өлчөмдө суу ичебиз же кандай өлчөмдө тамак жейбиз, ушуга көз каранды болот да. Өзү нормальный кишечник бул күндө эртең менен опорожняться этип туруш керек да, күндө эртең менен бошонуш керек да. Ошол бизде нормальный кишечникти бошотуу деп эсептелинет. Бул запорго кирбейт. А запор деген бул бир күндө бир жолу дагы барбоо, барса дагы аябай кыйналып көп отуруп анан бошонуу, ушул запор делинет. Же болбосо 3-4 күндө араң барып анан койдун корголуна окшоп катып калгандар, бул точно запор делинет. Значит, бул жерде биринчи очередь питанияны нормализовать этиш керек да, тамактануунучу 3-4 жолу бир күндө аз-аздан жеш керек. Экинчиси норма сууду ичиш керек. Суу 30 грамм ичиш керек. 1 килограмм салмакка 30 грамм суу ичилиш керек. Ошондо эгер сиз 80 килограмм болсоңуз 2,5 литр, 2 литр 400 грамм суу ичишиңиз керек. Үчүнчүсү овощи менен фрукты 400 граммдай желиниш керек бир күндөчү. Андан кийин уже зарядка же болбосо ходьба сөзсүз кылыш керек, потому что биздин кишечник кыймылды жакшы көрөт. Кыймыл болгондо ушу кишечник дагы мындайча айтканда сокращение болуп кыймылга келет да. Анан кишечник ленивый болбош үчүн күндө эртең менен турганда ошо кишечникти опорожнять эткенге үйрөтүш керек. Күндө кечинде мисалы биз уктадык, таң аткыча 7-8 саат уктаган болсок, ошол күндө желинген тамак эртең мененкиге чейин даяр болуп уже чыгыш керек да, переобработанный болупчу. Анан модный болуп аткан ак нанды, кара нанды токтотуш керек. Мисалы, кара нан, биз жеп аткан кара нандардын бардыгы эле пайдалуу эмес, боелгон боектор буларчы. Ушуларды азайтсаңыздар эле сиздердеги запордун арылуу мүмкүнчүлүгү бар.